Бүгүнкү күндө да Асага полисин алып унааларын камсыздандырып жаткандар бар. Алардын көпчүлүгү транспорттарын сатып алмаштыргандар. Камсыздандырууда айдоочулардын чексиз кызматы да каралган. Без ограничения кылып алсаңыз, без ограниченияны любой водитель айдай берет да. Разницасы эмне? Разницасы суммасында без ограничения сиздики могу машина камереңиз без ограничения 3290 сом болот, с ограничением 2057 сом болот. Асага мыйзамы Кыргызстандын аймагындагы автотранспорт ээлеринин бардыгына тиешелүү. Анын базалык камсыздандыруусу жылына 1680 сомдон башталып, орто эсеп менен 3500-4000 сомдун тегерегинде болот. Скөл областы боюнча 25-жылдын жыйынтыгы менен общий 28800дөн ашык машина Асага полисин алышты. Бул если акчалай айтсак, бул 66 миллион сомдон ашык акча накталай түштү. Андан сырткары, если страховой случайлерди алсак, то 130тан ашык страховой случай Скөл областы боюнча катталды. Анын ичинен 40 машинага төлөнүп берди. Именно Скөл областы боюнча. Эмнеге 130 машинадан 40-на берилди десе, бунун ичинде Бишкектен келип ДТП болгон машиналар бар. Алар ошо өзлөрү башка региондордо, сезондордо келип ДТП болушуп, анан бизден регистрация болуп, бирок баары делетиги өз жерлерине барып, ошол жактан выплата алган немелер болду, случайлар. Акчалай айтсак, то выплата Асага боюнча 7 миллион сомдон ашык биздин жарандарга ошо полис менен акчалай төлөп бердик чыгымдарын. Айдоочулар камсыздандыруу полисин алгандан кийин кокус жол кырсыгына кабылса, жабыркаган тараптын чыгымдары төлөнүп берилет. Камсыздандыруу компаниясынын жоопкерчилиги келтирилген чыгымга жараша. Бул жерден эми жарандар жол кырсыгына учураганда сөзсүз түрдө ички иштер органдарынын милиция кызматкерлерин чакырат. Аны менен бирге бизден алган полистин аркасында биздин номер жазылып турат, авариялык комиссар деп область менен. Ошол номерге кайрылсам, бизге түшөт да, биз дароо ошол жеринен барып фиксировать этип полистерди көрөбүз. Ошо документально туурабы, туура эмеспи. Андан кийин ички иштер органдары ошо күнөөлүү тарапты аныктап беришет. Андан кийин ошо күнөөлүү тарапты аныктап бергенден кийин тиешелүү документтерди чогултуп Бишкек шаарына жөнөтөбүз. Ошо жөнөткөндөн кийин 1 айдын ичинде төлөм жүргүзүлөт. Күнөөлүү тараптын полиси менен экинчи тараптын жабыркаган материалдык чыгымын төлөп беребиз. Төлөм жүргүзүлгөндө ошо жабыркагандын реквизитине которулат акча. Облыста жалпы 18 миңден ашык турак жай камсыздандырылган. Үйлөрдө камсыздандырууда мыйзам боюнча милдеттүү түрдө. Бул айтырбай келген кырсыктын кепилдиги болот. Скөл областы боюнча айтсак, азыркы күндө 25-жылдын жыйынтыгы менен бизде 18 миңден ашык үй камсыздандыруудан өттү. Буну акчалай айтсак, 14 миллион сомдон ашык акчалай страховой компанияга төлөнүп берилди. Страховой случайларды айтсак, 25-жылдын жыйынтыгы менен Скөл областы боюнча 48 страховой случай үйлөр турак жайлар менен катталды. Анын ичинен 37 үйгө акча төлөнүп берди. Акчалай айтсак, 1,5 миллион сомдон ашык акча биздин жарандарга ошо кырсык болгондон кийин ошо полис негизинде төлөнүп берди. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүүнүн суммасы айыл жергесине 1 жылга 600 сом, ал эми шаарда 1200 сомду түзөт. Белгилей кетсек, авариялык абалдагы соттук талаштагы үйлөр, имараттар камсыздандырылбайт. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.